Психология сабагы кайтарым байланыш. Тема сезим жана эмоция. Группа БКМК 519. Студент Жаныбекова Мадина, окутуучу Досалиева Мунайым Молдалиевна. Үйгө тапшырма. Сезим жана эмоция деген эмне? Эмоция менен сезимдин физиологиялык негиздери жана алардын айырмасы. Сезим адамдын дүйнөгө жана өзүнө жасаган өзгөчө чагылышы. Сезим адамдын жүрүм-турумунда, практикалык жана тааным иш-аракеттеринде чоң мааниге ээ. Эмоция – адамдын организминин сырткы жана ички дүүлүктүрүштөргө карата реакциясы. Латын тилинен козголуу жана толкундоо деп которулат. Эмоция менен сезимдин физиологиялык негиздери. Эмоция адамдын денесиндеги түрдүү өзгөрүүлөргө, жүрөктүн иштешине, кан айлануусуна жана башкаларга таасирин тийгизип, бардык организмдердин кызматын башкарып тургандай элес калтырат. Эмоция менен сезимдин айырмасы. Эмоция адамдын органикалык керектөөсү менен байланышкан жөнөкөй органикалык талаптарда пайда болот. Сезим болсо адамдын өнүгүүсүндө керектөө менен өзөктөшкөн татаал психологиялык мамиле. Сезим адамга гана тиешелүү, эмоция болсо адамга да, макулуктарга да тиешелүү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.